Ысык көл областында бизде жазындасы күтүлбөс жерден катуу жаан жап, катуу жаандан кийин суук түштү, сууктан кийин кар урду. Бул 30 майда уже жай келип, уже бүт мал жайыттарга чыгып, маалда чыгып калган маалында. Ошого карата малдар кыркылып, кыш мезгилинен арык чыгып, суукка түшкөндө, ошол сууктун себебинен 256 бодо мал өлдү, 55 жылкы өлдү, 1218 кой ички өлдү, материалдык чыгым 125 миллион сомду түздү.